кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн конституциялык реформа, конституция долбоору тууралуу сөз кылабыз. Бизде мейманда Венгрия мамлекетинин Сегет шаарынан укуктануу жана саясаттануу адиси Медербек Айтмырзаев. Саламатсызбы, Медербек? Саламатсызбы, урматтуу Facebook колдонуучулары, телекөрүүчүлөр. Медербек, ушул сизге ыраазылык билдиребиз. Өз оюңузду Бельстанда конституциянын долбоору даярдалып чыкты. Сиз ошол долбоор менен таанышып чыктыңыз. Долбоорго айта кетсеңиз. Биринчи сурооңуз боюнча, ооба, конституциялык долбоор ошол күнү элдик коомго чыкканы менен эле таанышып чыккам. Ошол күнү эле таанышып, азыркы конституция менен салыштырып, анализ кылып окуп чыкканбыз. Ачыгын айтсам, мен үчүн өтө бул биз баягы Орто Азиядагы демократиялык өлкө катары таанылган Кыргызстан үчүн ошондой бир конституциялык долбоордун чыгышы өтө сюрприз болду мен үчүн. Конституциялык долбоордо азыркы биздин өлкөдө көптөгөн серепчилер, юристтер айтып жаткандай эле адам укуктарына байланыштуу, ошол эле конституциянын преамбуласына байланыштуу, президенттин, өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланыштуу аябай көп сындуу ойлор айтылып жатат. Бул сындуу ойлор дагы орундуу деп ойлойм, мен дагы ошолорго кошулам. Тилекке каршы бул конституциянын редакциясы менен Кыргызстандын демократиялык баалуулуктардан канчалык бир деңгээлде аркага кеткендиги көрүлөт. Ошол долбоордун ошо кайсы жери сизди өзгөчө ойлонтту? Ошол бир-эки моменттерине токтоло кетсеңиз. Сөзсүз түрдө көп эле жери деп айта алам мен. Бул преамбуласынан баштап, бул адеп, ахлак, салттуу деген көп сөздөр киргизилиптир. Салт, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн салтыбызды сыйлап, аны карманып келебиз, бирок бул менин оюмча бир аз ой жүгүртсөк, субъективдүү, индивидуалдуу бир баалуулуктар ар бир адамга карата бул нерсе өзгөрүшү мүмкүн, адам кандай кабыл алат. Ошондуктан мындай элементтерди мыйзамдаштырып, бир конституциянын негизине койгон бир өтө чоң суроолорду жаратат да. Кийин эле эгерде конституциялык палата ушул нормалардын негизинде кандайдыр бир мыйзам ченемдүү укуктарды текшерип, ошонун конституцияга карама каршылыгына байланыштуу текшергенде бул өтө чоң бир белгисиздик маселелерди жаратат. Анан кийин конституциянын бул салттуу, мен дагы айтып койгум келет, бир консерватизмге алып барат да. Бул преамбуласы боюнча. Анан кийин баягы өзүбүзгө бардык маалым болгондой курултай институту, аны мен дагы туура көрө албайтам. Баягы курултайдын заманбап бир институтталаштырылган түрү парламент, жогорку кеңеш бар. Азыркы конституция боюнча парламент, жогорку кеңешке көптөгөнү ыйгарым укуктар тапшырылып, баягы эл өкүлдөрү катары, элдин бийлигинин өкүлү катары кабыл алынышат. Бул курултайдын дагы логикасы, анын максаты аябай биз үчүн белгисиз болуп атат. Өздөрү айтып жаткандай, бул ар бир региондон ошонун курултайдын өкүлдөрүн алып келип, мамлекеттик деңгээлдеги маселелер чечилет. Анын аны дагы чакыруу укугу бул президентке гана таанылыптыр. Өзүбүз баягы көрүп жүргөндөй, эмнегедир канчалык көп угулса дагы айтканга туура келет. Бул Түркмөнстан, Казакстан өлкөлөрүнө кайрылганга туура келет. Ушул сыяктуу институттар бар. Ал жактагы башкаруу формасын эске алуу менен, ал жактагы укуктук абалды, ошондой эле демократиялык баалуулуктарды эске алуу менен мындай курултай сыяктуу институт конституциянын бекитилишине өтө чоң бир аркага кетүү болуп саналат биз үчүн. Анан кийинки бул токтоло кетчү дагы беренелер бар. Сөзсүз түрдө адам укуктары боюнча
көптөгөн сындуу пикирлер айтылып атат. Бул белгилеп кетким келет. Азыркы конституцияда бул сот механизмасы алкагында жогорку соттон кийин эл аралык адам укук коргоо органдарына кайрылуу укугу бар болчу азыркыда. Жаңысында ал пункту алып коюшупту. Бул эле механизма дээрлик дүйнөнүн көп конституцияларында бар. Өзгөчө Европа мамлекеттеринде биз өзүбүздүн жогорку соттон кийин укугубузду ордуна коюу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары комитетине мисалы кайрыла алабыз. Европада болсо Европа Адам укуктары сотуна кайрылат. Ошондой механизмалар көрүлгөн. Ошону алып койгону дагы бул адам укуктарына жетүү максатынын канчалык бир деңгээлде аркага кайтуусу болуп эсептелинет. Анан кийинки токтоло кетчү жер дагы сөзсүз түрдө бул өкмөттө премьер-министр деген түшүнүктүн алынуусу, өкмөт мүчөлөрүнүн дайындоо укугу президентке берилүүсү, ошол эле учурда региондогу административдик башкармалыктардын башчыларынын дайындоо президентке берилүүсү, эң маанилүүлөрүнөн референдумду президент тарабынан дайындоосу, президент жогорку кеңешке мыйзам демилгесин киргизүү укугу. Бул азыркы деле көрүп атпайбыз, буга чейинки деле биздин президенттерибиз Сооронбай Жээнбеков жана Алмазбек Атамбаев убагында деле канчалык ыйгарым укуктары дагы мурункуга салыштырмалуу аз болсо да де факто парламентти өзүнө көз каранды кылып, ар кандай демилгелерин өткүзүп келишкен. Буну дагы мыйзамдаштыргандан кийин бул коркунуч потенциалынын артышы дагы жогорулайт. Сиз жана 2010-жылдагы конституцияда тууралуу дагы ошо пикириңизди айткан экенсиз. Ал конституция ошол сөз эркиндиги, либералдык баалуулуктар боюнча баалуулуктардын өсүшүнө чоң түрткү болгон деп. Ушул 2010-жылдагы конституциянын ошол жакшы жактары ушулар экен. Ушулар менен катар дагы кандай жактары болгон жана кемчиликтери кандай болгон деп ойлойсуз? Туура белгилеп кеттиңиз. Ушул убакка чейин 2010-жылкы алынган конституция коомдук талкуулар менен кыска убакыт болсо дагы бир ачык, айкын жүрүп, салыштырмалуу түрдө мурунку конституцияларга салыштырмалуу бул либералдык жана демократиялык баалуулуктарды камтуусу боюнча бир аз өзүнө жана позитивдүү тенденцияларды камтыган. Адам укуктары боюнча эки чоң бөлүм кабыл алынган, бөлөк-бөлөк болуп, бул чоң нерсе. Адамдын төрөлгөндөн баштап социалдык укуктарына чейин так көрсөтүп, мамлекет буну негизинде иш алып барат. Бул мамлекеттин эң башкы коргоо максаты деп. Көп артыкчылыктарынан ушулар. Сөзсүз түрдө мен баягы белгисиздик жерлеринен өзүм дагы изилдеп жүргөндө премьер-министр менен президенттин ыйгарым укуктарынын бири-бирине көп жерде мындай 50-50-ге талаш тартыш жараткан жерлери бар да. Мисалы, сырткы саясатты жүргүзүү боюнча президент дагы жүргүзө алганга укуктуу, премьер-министр дагы жүргүзө алганга укуктуу, бирок президент премьер-министрдин макулдуулугу менен. Бирок де факто бизде эки президентибиз болду бул конституция кабыл алынгандан бери. Ал президенттерибиз өз алдынча тышкы саясатты жүргүзүп атты. Ушул жекте бир аз эме бар, белгисиздик менин оюмча. Анан кийин соттордун көз карандысыздыгында бул жергиликтүү сотторду президент тарабынан дайындалышы, жогорку соттор менен конституциялык палатанын соттору дагы президенттин көрсөтмөсү менен жогорку кеңештин тарабынан дайындалуусу соттордун көз карандысыздыгына канчалык деңгээлде бир өзүнүн зыянын келтирет. Бул теориясында дагы и практикасында дагы биз буну көрүп келдик. Сотторду канчалык түрдө эски президенттерибиз калчалганын, өзгөчө бул саясий иштер алкагында. Бул ушул эки моментти белгилеп кеттим. Премьер-министр менен президенттин арасындагы бир ыйгарым укуктарында белгисиздик жана соттордун түздөн түз президент тарабынан дайындалышы.
Сиздин оюңузча ушул жаңы конституциялык реформанын зарылдыгы барбы? Азыркы учурда бул конституция деген конституция деген түшүнүк бизге керек. Баягы укуктук аң сезим менен биргеликте конституциялык аң сезимди баягы бул жогорку бийлик тарабында отургандар дагы ошол эле карапайым жергиликтүү калктарда дагы ошогуну биринчи түшүнсөк биз конституция эмне экенин түшүнөбүз да. Баягы бул конституция күнөөлөп эле ар бир нерсеге шылтоолоп бир стереотиптик көз караштын негизинде жыйынтык чыгарган менин оюмча туура эмес. Андан кийин азыркы учурда бардык абалды эске алганда бул коронавирус ошол менен биргеликте азыр толук түрдө бийлигибиз жок. Бул убактылуу бир бийликтин астында конституциялык долбоор боюнча бир демилге көтөргөн укуктун табиятынын өзүнө каршы келет. Өзгөчө бул процедуралык бузууларды эске алганда азыр мисалы конституциялык долбоорун даярдап алышып көмүскөдө аны бир конституция деп коомго алып чыгып, анан конституциялык кеңешме түзүп, булар талкуулап атат деген имитация жаратууга мен каршымын. Анткени башынан баштап эле конституциялык долбоордун нолдон баштап даярдалышында эле элдин астына алып чыгып, ошол эле учурда ар тараптуу мыкты биздин Кыргызстандагы укукчуларды, юристтерди, илимпоздорду, жарандык коомдун активисттерин кошуп, ошондо бир долбоор даярдаса, дагы бир элдин ишеними артмак. Азыр эл ишенбей атат да. Ошолордун арасында мен дагы ишенбей атам. Ошол бул процедуралык бузуулар. Экинчи моменти дагы көңүл бургум келет, бул конституция долбоорунун өзүнүн мазмунуна. Мазмуну дагы баягы супер президенттик бийликти орнотот, сөз эркиндиги сыяктуу баалуулуктарга чектөөлөр көп. Бул процедуралык бузуулар конституциялык мазмунунун экөөнүн алганда азыркы учурда референдумдун өткөрүүнүн такыр кажети жок. Кажети жок. Ошол менен биргеликте мен дагы ойлойм, азыркы бул убактылуу президенттин милдетин аткаруучу дагы референдумга кол коюу боюнча анын дагы акысы жок. 114 беренеде көрсөтүлгөндөй бул конституцияга толуктуу гана өзгөртүүлөр киргизе алат деген бир эреже бар. Толук түрдө бир жаңы конституцияны биз кабыл ала албайбыз да азырча. Ошол жерде чоң мүчүлүштүктөр бар. Ошол менен биргеликте азыркы учурда биз конституция алгандын такыр кажети жок. Мен ошондой так пикирим бар. Медербек мырза, сиз конституциянын биздеги Кыргызстандагы конституциянын кабыл алынышынын тарыхын жакшы билет экенсиз. Конституциянын алгылыктуу жактарын белгилеттиңиз. Ошол башка жылдарда ошол кандай алгылыктуу өзгөртүүлөр киргизилген? Конституциялык биз эгерде эгемендүү Кыргызстандан бери карасак, 93-жылы биз өзүбүздүн биринчи конституциябызды кабыл алсак, 94-жылы эле дароо эле өзгөртүү киргизилгендиги белгилүү. Анан кийин келип 1998-жылы бул өсүмдүктөрдү коргоо, Кыргызстандагы жаныбарларды коргоо менен биргеликте, бирок ошол убактагы Аскар Акаев бийлигинин күчөтүү максатында конституциялык долбоорлу конституция өзгөртүп келген. 2003-жылы өзгөртүлүп келген, өзүңүздөр билгендей 94-жылы 2 палаталуу парламент киргизилсе, кийин ошол акырындап келип 2003-жылдагы ошол убакта Аскар Акаев президенттин 3-чү ирет шайланууга өзү бир укук жаратып алган. Ошол жерде дагы бир өзгөрүүлөр бар. Анан 2005-жылкы бул революциядан кийин 2006-жылы менин оюмча бир маанилүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул дагы белгилеп коюш керек. Ошол убактагы революциядан кийинки маанай, постреволюционный маанайда оппозиция менен эл аралык коомдун катышуусунда бул адам укуктары тармагында ошол эле
гендердик теңдик тармагында бир олуттуу өзгөрүүлөр болду деп мен айта алам. Мисалы, өлүм жазасы ошол убакта толук алынган. Бул өтө маанилүү нерсе демократиялык укуктук мамлекет үчүн. Ошол менен биргеликте бул милиция тарабынан кармалган адамдын 24 саат ичинде сотко барып, анын кармалышынын мыйзам ченемдүүлүгү белгилөө шартында сотко баруу шарты коюлган. Бирок эмнегедир 2007 жылы кайта эле ушул долбоор конституция ошол убактагы жогорку соттун чечими менен жокко чыгарылган. 2007 жылы өзүбүз билгендей жаңы конституциялык долбоор кабыл алынып, референдум өтүп, парламентке партиялык тизме аркылуу депутаттар келе баштаган. Бирок ошол учурда ошол убактагы Ак Жол партиясынан көбүнөсү 90 болсо бир 75ке жакын ошонун өкүлдөрү келип калышкан. Анан жанагы айтып өткөн адам укуктары, гендердик теңдик боюнча пункттар сакталып калганы дагы белгилүү ошол кийинки конституцияда. Бул учурда маанилүү өзгөрүүлөр болду. Кийинкиси 2010 жылкы редакциясында өзүбүз билгендей биз бир адамдык башкарууга каршы чыгып, толук түрдө бир парламенттик башкаруу формасына өтүүнү өз бир дүйнөлүк коомчулугуна жарыялаганбыз. Бул жекте дагы олуттуу өзгөрүүлөр бар. Анан кийинкиси 2016 жылкы өзгөрүү. Мен ошол өзгөрүүгө ошол убакта эле каршы болуп, баягы 114 беренеде белгиленгендей 2020 жылга чейин конституция өзгөрүлбөйт. 2020 жылдан гана өзгөргөнгө уруксат берилет дегенге карабастан, ошол убактагы президенттин демилгеси менен баягы саясий максаттар үчүн 2016 жылда конституция тилекке каршы өзгөрүлүп кетти. Бул эмнени билдирет? Кыргызстанда бул мындай 8 жолу өзгөртүлүп турду да, 90 жылдан беричи. Биз 8 жолу. Ооба. Анан ар бир 3,5-4 жыл сайын конституция өзгөртүлөт деген мааниге да. Конституция деле бир стабилдүүлүктү жактырат да, мыйзамдар делечи. Анын иштелиши, баягы стабилдүүлүк алышы өтө маанилүү. Анан биз азыркыдай эле баягы ар бир бийлик келсе эле өзгөртө бергенде тура эмес. Бул белгилеп кетчү нерсе дагы. Конституция качан өзгөрөт? Ар бир бийлик келгенде өзгөрөт. Кайсы бийлик келбеди, ошол бийлик өзүнө жараша конституцияны өзгөртүп келишкен. Бул деген баягы мыйзамдарды бир элге жыргалчылык тартуулоо максатында эмес, өзүнүн саясий бийлигин коргоо, бекемдөө максатында. Бул саясий максаттарды камтыган бир өзгөртүүлөр да. Медербек мырза, ошол дүйнө өлкөлөрүндө, ошол Американы айтып келебиз, ошол дагы кайсы өлкөлөрдө ошол туруктуу конституция иштеп келет? Бул боюнча кызыктуу статистикалар бар. Дүйнөдө баягы орто эсеп менен алганда 15 жылда бир жолу конституция өзгөртүлөт экен. Мисалы бизге белгилүү болгон өрнөк боло турган демократиялык укуктуу мамлекеттер, бул Американын негизги редакциясы 1787 жылы кабыл алгандан бери өзгөрүлүп келбейт. Толуктоолор гана киргизилбесе, ошол конституция дагы деле иштейт. Андан кийинки эле бул Франция мамлекеттеринде деле 2008 жылы олуттуу конституциялык реформа болгон, ошол 40 жылдан кийин болгон. Башка ошол Франция, Германия, Великобритания сыяктуу чоң бир державаларда конституция бир 30-40 жылда бир каралат. Анан Туркияда дагы 1962 жылы кабыл алган конституциясы 2016 жылы гана өзгөрүүгө дуушар болду. Калган мамлекеттерде ошо бир 15 жылдын тегерегинде өзгөрөт экен. Бизди аларга карата салыштырсак, жана айтып өткөндөй 3,5-4 жылдын ичинде ар бир бийлик келгенде эмнегедир өзгөрүп турат экен. Бул жерде белгилүү кетчү нерсе, эл аралык тажрыйба чоң маанилүү. Баягы конституциялык реформа жүргүзүү астында долбоорду даярдоо убакыты 2 жыл, 3 жыл убакыт сүрөт.
Анткени деген ошол эле оппозиция, мамлекеттеги бийлик тараптагы депутаттар, окумуштуулар, укукчулар, жарандык коомдор катышып, өзүнүн пикирин билдирип, бул конституциялык долбоор даярдалгандан кийин эмес, долбоордун даярдалышынын башталышында ошондой убакыт талап кылынат да. Мен дагы ойлойм, Кыргызстанда дагы ушундай убакыт керек. Жок дегенде бир жыл конституциялык долбоор даярдалып, ар бир коомдук уюмдар өздөрүнүн демилгесин киргизип, баягы Кыргызда сөз бар го, жети өлчөп бир кескен жакшы дегендейчи. Ошондой принцип менен биз реформага барсак, ошондо бир жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм да. Шашылбаш керек да бул иште. Сөзсүз түрдө. Анткени бул мамлекеттин эң негизги документи да. Медербек мырза, ошол сиз Венгрияда жашайт экенсиз. Ошол Венгрияда сиз жашаган Сегет шаарында ошол биздин конституция жөнүндө билишеби? Эмне деген сөз болуп жатат ал жакта? Бул жакта дагы баягы кыргыз мекендештерибиздин конституциялык азыркы реформа боюнча өздөрүнүн пессимисттик ойлору бар. Мен ал менен толук түрдө макулмун. Көбү позициясында баягы азыркы өзгөртүүлөр сөзсүз түрдө Кыргызстанды аркага кайтарат. Анан бир гана Венгрияда эмес, негизи Европада жүргөн мекендештерибиздин баягы сүйлөшүүлөр боюнча, негизи баягы ойлору боюнча жакшы бир үмүт артыша албай атат. Алар дагы тынчсызданып, кооптонуп жатышат. Мисалы, азыркы конституция кабыл алса, биз сөзсүз түрдө Кыргызстанга келе турган адамдарбыз да. Кандай өлкөгө келебиз деген мага да ошондой суроо туулат да. Биз кандай өлкөгө келип жашайбыз дегендейчи. Сөзсүз түрдө баягы бул жөндө азыр социалдык тармактарда окугандай эле чет элде жүргөн мекендештерибиз дагы кооптондуруп жатат. Эми айтсаңыз, ошол жыйынтыктап айтканда, ошол сиз кандай сунуштарды берет элеңиз ошол конституциянын долбоору боюнча? Конституциялык долбоор боюнча менин жеке пикирим, сунушум, азыркы учурда биз референдумга баргандын кажети жок, анын рационалдуулугу жок, ал жерден жакшы жыйынтык чыкпайт. Биз толук кандуу жаңы парламенттин чакырылышын шайлагандан кийин, президенттик шайлоону өткөргөндөн кийин, азыркы абал тынчыгандан кийин, бул саясий абал, ошол эле биргеликте пандемиялык абалды эске алганда, кийинчерээк баягы ар бир жакты таразалап, анан кийин реформага барсак, кемчиликтери барбы, болбосо кандай, аларды биринчи аныктап алып, анан барган туура. Сунушум, ошо азыркы референдумга баргандын кажети жок. Бул жерде эч кандай бир пайда көрө албай атам. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, биз конституцияга туура мамиле жасоону үйрөнүш керекпиз. Баягы конституция жок, конституция бизди баягы батырды, бардык нерсе өлдү деген мындай стереотиптик көз караштардан алыс болсок жакшы. Анткени конституция канчалык бир деңгээлде өзүнүн функциясын аткарып келет. Конституция Кыргызстанда жок болсо, биз көрдүк да 5-октябрдан кийинки окуяда эмне болду? Баягы укук коргоо органдарынын кызматкерлери жок, борбордо ок атылып, ар ким өз билимдик менен кызматталышып, кызматчыларын ээлеп алат. Ошондо мына мыйзам иштебейт. Эгерде бизде чындап эле конституция жок болсо, ошол сыяктуу көрүнүш ар дайым жүрүп келмек. Бизде конституция бар, мыйзамдар бар. Ошону сыйлап билиш керекпиз. Медербек, сизге рахмат. Ошол алыста жүрсөңүз да Кыргызстан тууралуу ойлонуп, сунуш пикирлериңизди билдиргениңизге. Кымбаттуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, окурмандары, сиздер менен сереп берүүсү болду. Биз чет өлкөлөрдөгү мекендештер конституция долбоору тууралуу эмне дешет деген теманын алдында сөз кылдык. Бизде мейманда Венгриянын Сегет шаарынан, Сегет университетинин докторанты Медербек Айтмырзаев болду. Саламатта калыңыздар.